Алтын күз, берекелүү күз, кадырман көрүүчү, албетте айланабыз эң мыкты боекторго боелуп турган кез. Актөөнүн кар жарылган кезде эми таңкымай көздү сизге тартуулайбыз. Бүгүн биздин студиябызда өзгөчө талант, өзгөчө конок десек болот. Мынакей биздин студиябызда өзүңүзгө байкалгандай эле эң сонун бул алтын комуз турат. Алтын комузду караңыздарчы, айлана чөйрөсү, мынакей айланасы тим эле кыргыз орнаменттери менен, оюмолу менен сонун жасалган. Дал ушул комуздун ээси бүгүн биздин студиябызда конокто. Төкмө келсе төр бошот дейт. Төкмө акын, мыкты жигит, мыкты биздин замандашыбыз. Жакында эле болуп өткөн эң мыкты дал ошол алтын комуз сынагынын баш байгесинин жеңүүчүсү Ахматбек Султан уулу бүгүн биздин замана студиябызда конокто. Кош келиңиз. Арыбаңыздар, кутман таңыңыздар менен, урматтуу замана берүүсүн сүйүп көргөн көрөрмандар, экран артындагы жана экрандын көзүндөгү көчүрмөн жамаатка чоң рахмат айтам. Ооба. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Убакытыңыз ушунчалык тыгыз, анан тайыз, аз дегендей, бирок убакыт таап, таң эрте ширин уйкуңуздан көздү ачып биздин студиябызга болгону дагы эрте келип даярдык көрүп дегендей. Анан эми чуу дегенде эле мына ушул баягы сынак жөнүндө кеп кылалы. Буга чейинки мүнөттөрдө айтып өткөндөй эле аталган сынак Актаңбай акындар ордосунун демилгеси менен Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги менен Түрксой эл аралык уюму негизинде эң бир жакшы уюштурулган экен. Анан баш байгени сиз алган экенсиз. Алтын комузду алууга дагы канча энергия, канча сөз байлык керек дегендей аталган сынактагы эмоциялар жөнүндө кеп кылып берсеңиз. Ушул алтын комуз байгеси Абдывали Акимбеков агайыбыз, анан Ниязбек Айбашев деген мыкты меценат акебиз бар. Ошол кишилер биргеликте уюштуруп келишет. Буга чейин алтын комуздардан биринчи Рахматулла Козкеев деген атабыз алган. Андан кийин Баян байке алган, андан кийин Жылдызбек алган. Бул төртүнчүсү болсо керек. Ушул баягы Кыргыздын комузун алтынга айлантып, алтындай болуп түбөлүктүү кылымдарда топурактын бетинде ошондой эле ушу чириткиси, эриткиси көп заманда чирибесин деп Кыргыздын комузуна алтындан тоң кийгизип аткан. Ошол адамдарга биринчиден рахмат айтам. Мен деле баягы катышканыма кубанычтамын. Бул алтын байгенин айтышы биринчиден эл аз болуп калды. Экинчиден акындар көп келишти. Анткени Кыргызстандан, Казакстандан, Өзбекстандан, Каракалпакстандан, анан Кытай Эл Республикасындагы кыргыздардан келди. Анан көп болуп калганына байланыштуу бир эле айланып болуп калды да. Негизи айтыштын мурдадан бери келатканы боюнча 3 айланпа болуш керек эле. Анан убакыт тар болуп калып, анан калыстар чечим чыгарып, анан мага ыйгарышты. Калыстардын мага ыйгарганы үчүн чоң рахмат, ыраазычылык айтам. Бул мага берилген ишеним деп билсем болот. Ишенимди акташ үчүн дайым кызмат кылууга даярмын. Чоң рахмат. Буюрса ушул Кыргыздын комузу түбөлүктүү эркиндиктин күүсүн чертип, шаттыктын, жеңиштин, ынтымактын күүсүнө кылы термелип, Кыргыздын түбөлүктүү көчбаш көсөмү болуп жүрө берсин деп мен комузга тилек айткым келет. Рахмат. Келиңиз эми дал ошол өзүңүз даңктап мактап өткөн алтын комузду эми бир кол ойнотуп, жалпы кыргыз калкыбызга эми бир ушул коңур күздө бир өзүңүздүн коңур авазыңыз менен бир шаңшып бериңиз. Эми колумда алтын комузум, коз чыксын бүгүн добушум.
Kırgız menen komuzdun kılımdan baskan yol uzun. Bugün altın güzde jaratkan bereke menen bakıtка толтурsun kırgız konuşun. Men dağı Kudaydan tileyim kırgızga, komuzu turgay kırgızdın, aturgay ökçösüden altın boluşun. O komuz bul eldim baktısı, komuzda oydun jakşısı. Komuz eken bilgenge, bu da alamdın açkıçı. Gömeyine jaşırgan, gösöm gösöm oylordu. Aşıp gelgen bul komuz, alban alban joldordu. Aytıp gelgen babalar, komuzga salıp o oylordu. Men da kuvanıp kabыл algamın, altın komuzdu bolgondu. Altınday uşul komuzdu, jakşılıkka çerteyin. Kırgız üçün men daga kıyalımdı serpeyin. Serpilgen kıyal buyrusa, jakşılıktardı sayrasın. Altın komuz kırgızga, alamga kutun jalgasın. Ak kalpak kırgız elimden, kanatı takır talbasın. Jakşılıktardın töründe, götörgön jakşı demilge. Jana Aybaşıv Niyaz siyaktı, asılдар bargo elimde. Altınдар jatat jaşınıp, uşul Alatoğunun keninde. Altındardın göptörün, jat elge sattık o çınında. Birok altın komuzdu çınele, mamleketiz bul günde jasap koyboy ırımga. Uşunday er jigitleri başkısı jasap jatkan gezege. Er jigitleri var bolboy el jurtubuz ösebe. Altın komuzun çertirip, hakikat sözden geltirip. Aman bolsun ardayım uşul Alatoğ kırgız mekeni. Mınan altın komuz çertilse, asıldar gözgö tartılıp kanatından, komustun kıldarından, komustun kırgızdın oyu talpınıp. Ançada zaman abız bar bolsun, tаңda tek gana jakşılıktar aytılıp. Uşu zamana ıstoo duyası, negizi jakşılıktardın uyası. Tаңda dayım jakşılık aytıp gele jatışkan, jakşı oylordu verişip çalkıp gele jatışkan. Jakşı tamak jasaşıp adamның bары tatışkan. Ar bir uyum buyrusa kem kalbasın bakıttan. Zamananı uğuşkan, zamanның kutun tuyuşkan. Aytor ar bir kırgız balası, kutalsın tankı ırıstan. Geç kalbasın başkısı, tаңдағы ar bir jumuştan. Emi ırыстın bары tаңдаken, emgek kılbay adamga, bakıt talay kaydaken. Oşogo emgek menen kırgızım, uluunun göçün jalgasın. Zamanada tek gana jеңiştin kүйüsü sayrasın. Bar bolsun kırgız baldары, ak emgektin ardayım, oşo ar kırgız görsün paydaсын. Баракелде, эң сонун шаңшый бериңиз, жакшы. Эми сиз жөнүндө айта берсек, албетте сөз көп. Бир гана ушул алтын комуз эмес, башка айтыштарда дагы байгелүү орундарды багынтып атасыз, Мынакей Алай жергесинде өткөн эң бир жакшы айтыш болуп өттү, Аны менен катар эң мыкты иш-чаралар болуп жатат өлкөбүздө. Эми көзгө басар төкмөлөрүбүздүн катарында сиз дагы барсыз. Анан эми сизди жакшы билген инсан катары, сиз жөнүндө бир маалыматтарды бир жакындарыңыздан, сизди жакшы анализдеп жүргөн инсандардан угуп калдык. Көбүн эсе ушул көп китептерди, көп чыгармаларды басым кылып окуган инсан катары ушул инсандан бир сурап койгула. Келечек тууралуу, түбөлүк тууралуу, азыркы акылдуу интеллектке кандай баа берет болду экен төкмө катары деп билгибиз келет. Рахмат, эми баягы тарых элдин тамыры болсо, келечеги анын үрөн бутактары шагы деп айтсак болот. Демек, биздин тамырыбыз абдан бекем. Анткени биздин тамырыбызда Айкөл Манас деген архетип турат. Айкөл Манас деген
улуу кутубуз турат, комузубуз турат. Мына алып айтсак, дүйнөдө эң байыркы аспаптардын ата бабасы деп айтсак туура болот. Ушул эле кыргыздын комуздун кезинде Кытай императору тигил Жапониянын ошо кезде падышачылыгына берип, анан шамсен деген 3 кылдуу аспап жаралган деп айтышат. Бул комуздардын эчтеликтери көптөгөн байыркы эчтеликтерден, көрүстөндөрдөн табылган. Демек комуздагы биздин улутубуздун тамыры, улутубуздун куту. Эми келечек жөнүндө айтсак, мына азыркы кезде баары эле ойлонот чыгар. Азыркы кезде жана ChatGPT деген жумшак бөлчөк адамдарга ыр жазып берип калды, адамдар менен сырдаш болуп калды. Азыркы заманда адамдар бири-бирине ишенбей калган учурда ошол ChatGPT менен сүйлөшүп, өзүнүн ичиндеги ойлоруна же максаттарына кеңеш ала турган заманга келип калдык. Эми мына чет өлкөдө адамдардын мээсине чип коюп атат. Ошолордун баары эле акырын жүрүп бизге келет. Анан ошого акын болобу, же бир мекенди коргогон баатыр болобу, президент болобу, же кара таман калк болобу, ошолордун баарысы ушул жаңы заманга эмнебиз менен барабыз деп өзүнүн баягы өзүнө гана тиешелүү бир модельдери менен барышыбыз керек. Албетте ошолордун башында акындык өнөр, ошо Кыргыздын руханий дөөлөттөрү болгон баягы манас өнөрүбүз бар бизде, төкмөлүк өнөрүбүз бар, комузчулук өнөрүбүз бар, дастанчылык өнөрүбүз бар, дагы элде жок өнөрлөрдүн баары бар. Ушул өнөрлөрдү туугулуп, ушул өнөрлөрдү желек кылып, ушул өнөрлөрдүн айланасына чогулуп, биз түбөлүктүү улут болуп калышыбыз керек. Ошондо гана түбөлүктүү эл боло алабыз. Эми түбөлүктүүлүк дегенде мына азыр илимпоздор айтып атат, бул адам турбай планеталардын деле өмүрү чектүү экенин, албетте эми адамга караганда миллиарддаган, триллиондогон жылдар жашашы мүмкүн. Бирок биздин ушул планеталардын деле өмүрү чектүү экенине илимпоздордун көзү жетип атат. Демек түбөлүк жашаш үчүн биздин канатыбыз билимге жайылыш керек. Канатыбыз билимдеп кагылыш керек. Ал үчүн биз көбүрөөк спорт сарайларды эмес, билим ордолорун курушубуз керек. Тойканаларды эмес, өндүрүштөрдү курушубуз керек. Биз баягы жеңил желпи кесиптер эмес, так илимдерге көбүрөөк балдарыбызды окутушубуз керек. Анан ошолор менен канат кагып, биз дагы кийин элдер башка планетага көчүп кеткенде, кийин урпактарчы, биздин урпактарыбыз дагы ошол көчтү артында калбай, көчтү баштаган көсөмдөр биздин урпактар болсо абдан жакшы болот. Ал үчүн азыртан даярданышыбыз керек. Бул биз Кудай берген, табигат берген кудуреттүү биздин уюткул өнөрлөрүбүздү, манас, төкмөлүк, комуз, дастанчылык, ушуларды ар бир адам билиш керек. Бүгүнкү күндө эми мына адамдардын жумушун роботтор тартып алып атат. Анан ошого биз аябай ойлоно турган жердебиз. Туура. Биз азыркы кезде ээринип жүрүп атпайбызбы? Ээринбешибиз керек да. Туура айтасыз. Эң жакшы жооп болду. Рахмат жообуңуз үчүн. 3 буроо, жалгыз тээк, 3 кыл комуз чертилбейт, түгөөгө келбейт, чебер болсуз деп байгырларда айтылгандай эле. Сиз айтып өткөн ушул төкмөлүк тарыхын кайрала турган болсок, эми улуу аталарыбыз өткөн, комузду колго алып, алар коомдогу окуяларга төгүп, ыр арнап, ыр жазып, өзүнүн ою менен бөлүшүп турган экен да. Эми сиз төкмө акын катары азыр коомдогу болуп аткан терс окуяларга, негизи жакшы окуяларга кандай баа бересиз? Эми албетте баягы коомдо азыр маалымат абдан көп. Анткени телефонду ачсаңыз, дүйнөнүн аркы бетинде болуп аткан окуяларды да көрө аласыз. Азыркы кезде менин оюм ошончо деңиздин толкунундай каптаган маалыматтын ичинен Кыргызга, келечекке, ошондой эле улутка
эң пайдалуусу, эң маанилүүсү, анан эң түбөлүктүүсүн тандап алышыбыз керек. Мен көбүнчө өзүм ушул тандаганым жакшы нерселерди, мисалы могул чыныны мен бирөө жасап анан жашаса ушуну жамандап отурбай мен мындан жакшысын сунуп жасап туруп элге сунсам, бул пайдалуу да. Анан мисалы ушул чыныны мен жакшы эмес адам жасаган, мунун сапаты жакшы дегенден көрө мен мындан сапаттуусун сунсам, ошол элге пайдалуу, өзүм дагы туура иштеген болом. Эң жакшы. Эми жеке сиздин чыгармачылыгыңызга, жеке ошол жумушуңузга көңүл бөлөлү. Азыркы учурда чыгармачылык жаатта өзүңүздүн турмуш тиричиликтеги жумушуңуз кандай өтүп атат, кайсыл жерде өтүп атат, эмне менен алек болуп атасыз акыркы кезде? Эми биз өзүбүз мына 2021-жылдан баштап президентибиз Манас театры деген чоң бир улуттук борбор куруп берген. Ал ушу өзгөчө Кыргыздын айтуучулук өнөрлөрүнүн алтын уясы деп айтсак болот. Манасчылар бар, дастанчылар бар, төкмө акындар бар. Биз ошол жерде жумуш кылабыз. Бирок көбүнчө жумушубуз биздин эл арасында болот. Иш-чаралар, юбилейлер, тойлор, ушундай Калк арасында жүрөбүз да, эл арасында, калк арасында. Чындыгында аз айтып калдыңыз, буга чейин кечээ күнү бир бутум Алайда болсо, бүгүн Бишкекте деп, бир күнү Ошто болсо, бир күнү Көлдө болуп, чындыгында баягы калк аралап жүрөсүздөр. Элдин маанайы кандай? Элдин маанайы абдан жакшы. Эл баягы азыркы кезде бир аз ишенип, жоопкерчиликти сезип, мурда элдер баягы саат 12-1ге чейин тойлосо, азыр айылдарда да тойлор эртерээк башталып, кой 10го чейин аякташыбыз керек деп. Булардын баарысы буюрса тартипке келтирет. Тартип болгондо анан жыйынтык жакшы болот, башаламан аз болот. Буюрса калкыбыздагы ушу мамлекет чыгарган мыйзамдарды сыйлап, жоопкерчиликти сезе баштаганы мени абдан кубандырды. Абдан жакшы. Эми сиз бир гана төкмө катары эмес, акын катары эмес, мындай аткаруучу катары дагы баягы кыргыздын канына сиңген бир таш катамга баскандай бир обондорду да канча-мынча ырдап жүрөсүз, аткарып жүрөсүз. Эми келиңиз дал ошол алтын комузду буга чейин сөз кылгандай эле алтын комуз, алтын жалатылган комуздун бир абазын, дабышын сезели дагы жүрөк кылдарын четкен бир жагымдуу кайракат аткарып бериңиз. Бир сизден бир жагымдуу чоңураак ыр болсун. Дабышын караңыздарчы. Албетте кулактын кужурун алат. Кайсыл чыгармага орун берели? Ушул эсер доорунда 5 акындын бирөө болуп, ар түрдүү өнөргө тирөө болуп жүргөн Ашал Айталиев атабыздын Нарынан жазган салам кат деген ырын ырдап берейин, Жакшы болот. Жаш элlik шайыр шаттанган, алыска сапар аттанган. Кыймылдап поезд баратсаң ай, кылгырып көздөн жаш тамган. Толкунун жиреп абанын, учуна жетпей сананын. Убара болуп кылчактабай, артымдай улам карадым. Жөнө
өдім нарын қалаға, ынағым сенсің санада. Жүзімдей ұшқан мөлтіреп, жүзіңден жаным садаға. Ойласам болып көңіл шат, жолықсақ деймін қайрабат. Театр açıp жатқандаң нарындан жазған салам хат. Театр açıp жатқандаң нарындан жазған салам хат. Ай, баракелде. Ең сонун мына ушундай кыргыздын дабышы, кыргыздын музыкасы ар бир үйдө жаңырсын. Сизге ырайчылык билдиребиз. Чыгармачылыгыңыз өркүндөп өсө берсин. Ошол калк кадырлаган кадырлуу инсандардын катарын толуктап жүрө бериңиз. Рахмат. Шаңшый бериңиз. Кадырман көрүүчү, бүгүн биздин студиябызда конокто өзүңүзгө белгилүү болгондой алтын комуздун ээси, көптөгөн айтыстардын жеңүүчүсү, кыскасы эң мыкты талант Ахматбек Султан уулу конокто болду. Ыраачылык бар болуңуз. Биз болсо көрсөтүүбүз убанталы бала тарбиялоодо биз эмнеге көңүл бөлүшүбүз керек алдыда сизге мыкты маалыматтар болсун.